Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Прокуратура убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн мүлкүн камакка алууну көздөп жатат. Башкы прокуратура убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн мүлкүн камакка алууну көздөп жатат. Ал үчүн 337-беренесинин 2-бөлүмү кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу кылмыш жаза кодекси колдонулат. Буга байланыштуу Кактус медиа сайтына өздүк булактар билдиришкендей, тергөөчү жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек шаардык бөлүмүнө кыймылсыз мүлк тууралуу маалымат берүү өтүнүчү менен төмөнкүдөй суроо талап жөнөткөн. Алмазбек Атамбаев, Исмаил Исаков, Бактыбек Алымбеков, Бектур Асанов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Роза Отунбаева, Азимбек Бекназаров, Байтемир Ибраев, Кубатбек Байболовдор. Соттун өкмүн аткаруу үчүн мүлктү камакка алуу жана болгон мүлкүн конфискациялоо, кылмыш менен келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндө маалымат суралат, деп айтылат маалыматта. Алымкадыр Бейшеналиев: мен абдан бай адаммын, мен пара албайм. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев орун басарларын ызы чуусунан кийин да министрлик кызматты улантууну көздөдө. Бул тууралуу ал Кактус медиа сайтына билдирди. Бейшеналиев депутаттардын айткандарын куруу сөз деп атады. Айтылгандардын баары куруу сөз, пара алдым деп жатышат. Мен абдан бай адаммын, алтын балалыктын курулушуна чоң суммадагы каражат жумшаган жатам. Андыктан 5-10 миң үчүн бул ишке барбайм деп комментарий берген министр. Мындан тышкары ал медайымдардын өткөргөн майрамы туура деп эсептейт. Мурунку министрлер аларды 2-чи орунда деп эсептешкен. Мен медайымдардын эмне менен алектенерин жакшы билем. Алар кыймылдаткыч күч. Ошондуктан аларга көбүрөөк көңүл бурам. Май айында ысык көлдө жүргөндө алар кезекке туруп мени кучактап сүрөткө түштү, деди Бейшеналиев. Саламаттыкты сактоо министри бул кызматын мындан арыда аркалайм деген ишенимде. Мен кетпейм, мен бул реформаларды аягына чыгарам, деди министр. Бейшеналиев орун басарлар менен болгон жаңжал боюнча президент менен сүйлөшпөгөнүн айтты. Мен бул боюнча президент менен сүйлөшкөн эмесмин. Менин ишимдин жыйынтыгын эл көрүп жатат. Эгер азыр президентке телефон чала баштасам, муну алсыздык деп эсептешет. Мен министрлер кабинетинин башчысын кызматтан алуу тууралуу түшүнүк бердим. Алар менин кабинетиме кирип келиши мүмкүн. Алар компетентсиз. Мындай билдирүүдөн кийин алар кызматтан алынат деп ишенем, деп жыйынтыктады министр. Депутат Акылбек Түмөнбаев Сармерден оюнуна катышып маданият өкүлдөрүн куттуктады. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу округунан эл өкүлү болуп шайланган парламенттеги элдик топ депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев 24 майда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн Сармерден оюнуна катышып маданият өкүлдөрүн куттуктады. Сармерден оюнунда Ысык Көл облусунун Түп районунун таланттуу кыздары менен Баткен облусунун Лейлек районунун Чыгаан жигиттери күч сынашты. Ата-бабалардан калган бул улуу мурасты сактап, аны муундан муунга өткөрүүдө элдик таланттардын, андан чыккан көсөмдөрдүн, сөз баккан актаңдай акындардын салымы зор. Сармерден бул кыргыз элинин ата-бабадан мураска калган көөнөргүс байлыгы. Мына ушул өнөрдү баалап, барктай билишибиз керек, деген эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев. Ошондой эле депутат өнөр сүйүүчүлөргө мыкты оюн көргөзүп, жагымдуу маанай тартуулаган эки райондун таланттуу кыз жигиттерине ыраазычылыгын билдирди. Мен Айылчиев Нурбол, Ислам корпоративинен машина алдым. Ыраазычылык, ишенсе болот экен ушул корпоративге. Исмаил Исаков убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн мүлкүн камакка алуу боюнча үн катты. Саясатчы Исмаил Исаков башкы прокуратура убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишинин алкагында алардын мүлкүн камакка алуу боюнча маалыматтарды сураганы тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине комментарий берген. Бизге айып коюлганда биздин мүлктөр камакка алынары тууралуу маалымат берилген эмес. Мен муну капыстан эле билип калдым. Жогорку жактагылар Бакиевтерди алып келгиси келип жатат да. Жакында эле Алексей Шишов келди, апакай болду. Анан алар убагында бизди бир нерселерди ээлеп алгандай ойлоп жатышат да.
Мен жөн гана күлүп койдум. Булар ушундай аракеттери менен мыйзамсыз иштерин ачык чыгарып жатышат, деди Исмаил Исаков. Буга чейин жергиликтүү ЖМКлар Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек шаардык бөлүмүнө убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөлөрүнүн мүлкү боюнча сурам жөнөткөнүн жазып чыгышкан. Чүй ооруканасына Эрнис Акрамовдун ысымы ыйгарылат. Чүй ооруканасына Эрнис Акрамовдун ысымы ыйгарылат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Twitter баракчасына жазып чыкты. Белгилей кетсек, 24-майда Эдил Байсалов аталган ооруканага барып профессор Акрамов менен жолуккан. Түштөн кийин Чүй ооруканасына Кыргызстандын баатыры Эрнис Акрамовдун ысымын ыйгаруу чечими жактырылганын кубануу менен кабарлап коеюн деп жазган ал. Белгилей кетсек, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 15 мартта Чүй облустук ооруканадагы Акрамовдун хирургия жана реконструкциялык калыбына келтирүү илимий борборун жапканын билдирген. Ошондой эле анын үйү жоктугун, ошол оорукананын имаратында жашап жатканын айткан. Министр Акрамовду жумушуна байланыштуу ар кандай сөздөр менен сындап келген. Буга көпчүлүк, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттары да нааразы болуп чыгышкан. Бирок көп өтпөй Алымкадыр Бейшеналиев профессор Эрнис Акрамов менен бирге Чүй облустук бириккен ооруканасынын аймагына көчөт отургузушкан. Кыргызстандын жоокерлери Туркиядагы машыгууга катышууда. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскерлери Туркияда өтүп жаткан көп булуттуу Эфес 2022 машыгуусуна катышууда. Бул тууралуу Коргоо министринин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык машыгуунун биринчи этабы командалык штабтык форматта Измирде өткөн. 28 майдан 9 июнга чейин ошол эле Измир шаарындагы Доганбей полигонунда бир нече улуттун кошулундарынын курамында ок атуу менен коштолгон практикалык аракеттер пландалган. Машыгуунун максаты атайын багыттагы аскерлердин чеберчилигин, күжүрмөн даярдыгын деңгээлин көтөрүү болуп саналат деп айтылат маалыматта. Министрлик Кыргызстандын жоокерлери тажрыйба алмашып жатканын белгилеген. Губернатор Алтынбек Сулайманов министр Бейшеналиевди сынга алды. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиевди президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов сынга алды. Ал 19 май күнү Пионер күнүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чаранын өтүшүнө макул болгон деген айыпты коюуда. Эркин жана эгемен Кыргызстанга таандык, өнүгүүгө жана өсүүгө умтулган жаңы заманбап улуттук идеологияны түптөп даңазалагандын ордуна эскиге таандык улуттук баалуулуктарды четке каккан, коомду артка тарткан коммунисттик түшүнүктүн пайдубалы болгон пионердик кыймылды жандантканга аракет кылган Билим берүү министрлигинин бул демилгесин толук айыптайм. Мен да учурунда пионер болгом, бирок ал мезгил өттү. Азыр биз улуу муун, жаш муундун башына айлантканды коюп, жаштарга заманбап, эркин, өнүккөн Кыргызстан курууга керектүү билимди берип, жолтоо болбогондо үйрөнүшүбүз керек. Жаңы технологиялар заманында, ааламдашуу доорунда артка кылчактап, караңгылыкка кадам таштабайлы деп жазды Алтынбек Сулайманов. Министрлик 26 май күнү Пионер күнүн өткөрүүгө уруксат берген телефонограммасы интернетке жарыяланган болчу. Салымбеков жаралып жаткан жаңы мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып калууга чакырам. Бизнесмен Аскар Салымбеков кризистен улам жаралып жаткан жаңы мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып калууга чакырды. Ал Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборунда өткөн дүйнө экономикасынын кайра түзүлүп жаткан фонунда Дордойдун экинчи жашоосу башталабы аттуу брифингде сүйлөгөн. Кризис бул жаңы мүмкүнчүлүктөр дагы. Мен канчалык татаал болгонуна карабастан жаралып жаткан мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып калууга чакырат элем деген Аскар Салымбеков. Kumtor Gold Company кирешесинен Нарынды өнүктүрүү фондуна акча өлүп турат. Kumtor Gold Company ишканасынын ай сайын дүн кирешенин 0,6%-ын Нарын облусунун өнүктүрүү фондуна төгүп туруу сунушталды. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгонун өкмөттөн билдиришти. Өткөн ай үчүн сом менен алынган дүн кирешенин 0,6%-ын ай сайын борбордук казыналыгында ачылган Нарын облусунун өнүктүрүү фондунун атайын эсебине которуу сунушталсын. Негизги максат облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүн жакшыртуу деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин президент Садыр Жапаров Нарын облусунун жашоочулары менен жолугушууда Нарын облусунун өнүктүрүү фонду түзүлүп, ага Kumtor Gold Company ЖАК акча төгүп турарын айткан. Эсиңиздерге сала кетсек, 2021 жылы 17 майда Kumtor алтын кенине тышкы башкаруу киргизилген.